кадам коюудан мурда, мисалы турмушка чыккандан мурда, үйлөнгөндөн мурда, үй сатып алгандан мурда, чет элге сапарга баргандан мурда, же бир окуу тандоодон мурда, жашоодогу маанилүү кадамдарды койгондон мурда, түндө кеч уктаардан мурда 2 рекет намаз окуп, мисалы адам экиленет да, барайынбы, барбайынбы, алайынбы, албайынбы. Ушул экиленүү учурунда 2 рекет кечинде истихара намазын окуп, дуасы бар китептерде, намаз китептерде, жаттай албаса китептен эле карап окуп жатса 3 күн же 5 күн Аллах Таала жүрөгүн бир тарапка оотуп коет, туура жагына. Ала бер же алба, бара бер же барба, жүрөк бир тарапка ооп калат истихаранын натыйжасындачы. Экиленип турсаңыз, ошол учурда 3 күн же 5 күн истихара намазын окуп кеч жатардан мурда 2 рекет окуйсуз, дуасын китептен окуйсуз, кыска эле окуп туруп жатасыз. Түшүңүздө бирөө келип айтпайт, алба деп. Түшүңүздө деңиз көрбөйсүз, асман көрбөйсүз, эчтеке көрбөйсүз. Кээ бир адамдар дамла истихара көрдүм, анан ак нерсе көрдүм, акта көрбөйсүз, көктө көрбөйсүз. Болгону эртең менен турганда жүрөгүңүз экиленүүсү жок болуп бир жака ооп калат. Ошол истихаранын жыйынтыгы.